Азыр самолет учатканда байлонгон жалып кетти, сынып кетти самолетчу. Эндер паника. Кызым экөөбүз самолет мондоп калды. Тез чыгат деген ойлонбоз. Келет лече. Эч ойлонбоз. Все нормально. Вот там люди. Калтыраңыз, эч коркпоңуз. Баары жакшы болот буюрса. Самолет мондоп калды арасынан. Да, страшно было. Это коркунучтуу болду. А не волнуйтесь, все будет нормально. Керосин төнүп кетти менин ыңгайым. Атылар самолеттин дөңгөлөгү канаты сынып кетти. Ачыңалып кетти ичинечи, мейлим. План аман калдык. Муну азыр учуп туруп, учанытканда сынып кетти, карабайсың мындай. Ошко түшкөндө сынгандан кийин мындай бир жаңы самолеттен албайсыңар ушунча болгондончу. Муну ар дайым айтып келебиз, дөңгөлөктөрүн төдепчи. Кызым экөөбүз элек. Урматтуу Москва шаарындагы айдоочулар, таксист агалар, энелери. Эгерде мыкты таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, болгону 1% алган Белес парк таксопарк сунуштаймын. Парковый самозанятый болуп, электронный путевой листтерди алсаңыздар болот. Таксиге керектүү бүт документтерге өздөрү жардам берет. Диспетчерлери ар дайым сиздер менен тыгыз байланышта. Дагы баса белгилеп айтыш керек, эгерде сиздер электронный путевой лист алсаңыздар 2%, эгерде албасаңыздар анда 1%. Эң негизгиси өзүбүздүн мекендештерибиз, кыргыз боордошторубуздун таксопаркы. Андыктан келиңиздер, биргеликте Белес паркында иштейли. Муну карасаң бензин төлөдүм артынчы. Бензиндер уже төлөдү. Дай түшкө дай.
Жаш баланы мага коесаңыз. Атылар самолеттің дөңгөлөгү канаты сынып кетти. Ачың алып кетти ичинечи. Мейлим. Кулан аман калдык. Муну азыр учуп туруп, учан ыкканда сынып кетти, карабайсың мындай. Ошко түшкөндө сынганда эмне болмок? Мындай бир жаңы самолеттерди албайсыңар ушунча болгондойчу. Муну ар дайым айтып келебиз, дөңгөлөктөрүн төдепчи. Мен кызым экөөбүз элек. Азыр самолет учатканда байланган жалып кетти, сынып кетти самолетчу. Эндер паника. Кызым экөөбүз самолет мондоп калды. Тез чыгат, ойлонбоз. Келет элек. Эч ойлонбоз. Все нормально. Вот там люди. Калтыраңыз, эч коркпоңуз. Баары жакшы болот, буюрса. Самолет мондоп калды арасыңар. Да, страшно было. Это коркунучтуу болду. Да не волнуйтесь, все будет нормально. Акырындап жыл аяктап, таксисттердин лимити дагы бүтүп баратат. Балким кээ бирөөлөрүнүн эчак эле лимити бүткөн чыгар. Бул учурда сиздерге Спутник таксопаркы жардамга келет. Сиздер бул таксопаркта официалдуу түрдө трудовой договор негизинде иштесеңиздер болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Миң уккандан көрө бир көргөн жакшы. Алдыдагы телефон номерлерге байланышсаңыздар, баса бул таксопарк өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиздики. Сыймык деген досубуз сыймыктануу менен сиздерге өзү кызмат кылат. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү кырсык болду. Бул чын айтканда чоң эле окуя да. Бул катастрофа десе болот. Мындайды көрбөгөн кыргыз, мындайды көрбөгөн мен өтө эле катуу безап калдым өзүмө. Бул Алланын сыноскесин түшүндүм. Бул мен кабылдашыбыз керек да негизи. Мен болгон бул жерден азыр келип алып бүт оюмду топтоп анан келдим. Мен неге 3:45-те болду, бул 4:10-да чыгып кеттик. Мен ушуга чейин турдум 5 саат 6 саат. Мен анткени ошол жерде пассажирлерин кетирбей койду. Анткени мен пост чыгарып коюп, сизден башканы укпайт экен, сиз кетпеңиз суранычы деп сурангандар болду. Неге? Анткени 4 баласы менен келип учкандар болду. Баласы операция болуп, учам деп келген бала болду. Мен билгендерден Оштон Анжанга Ошко учуп, Оштон Анжаңдан нары Ташкентке кетип, дальше кете тургандар болду. Эми көп мындай нерсечи. 180 адамдын ар кандай өзүнүн проблемасы бар эле уча тургангачы, жакшылыкка учаткандар бар эле. Мен бул жерден айтарым, бул кырсыкты бир шлакылык мамиле болгондой эле болуп калды. Анткени биринчиден уча элек жатып эле такырында текшерүүдөн өтпөгөнү бизге, мен билип аттым да. Отуруп аткан эң акыры мен чыктым да. Чыгып, ушунча чоң учак, самолет, ушунча адамды кан көтөрдү деп учуп кеттим. Учуп аткан кезде жүрдү, ичи ысык. Невозможно, ичинде кондиционер жок. Учкандар билесиңер. Учуп атканда эле какой-то бир 3:45-те жылды, 3:49-дар 4 мүнөт аралыгында да учуп барып разгон алган жерге барды. Ошол разгонго чейинки баратканда эле уже дарс деген түштү, өтө катуу уда менен, мон эле катуу болду. Катуу болгондо эле окон жок, потому что ремен бар да. Ушунда биз силкиндик, ичине уже мындай чаңып түштү, туман кошулуп түштү эле. Керосин жыттанганда мына ушунда мен өзүм чындап корктум. Анткени кызым бар эле. Керосин жыттанганда уже чыгайын десем ходдор жабык, бүт бар жабык, ичи ысык. Тушта бир эшик, артта бир эшик бар. Болгон аварийка бар. Мен болгону стюардессларды гана көрдүм. Эки кыз, бир бала да. Анан мына жерге азыр бир пост чыгарып коюптур. Летчик герой депчи, тежеттикинчи. Каягына герой. Ошо летчик ким экен биз көргөн жокпуз. Летчик герой болсо биринчи чыкпай эле, чыгып эле, успокойтесь, паника калдырбагыла деп чыкмактап турабы. Аллага шүгүр, ушул жерде мээримдүү апалар, ошо жигиттер бар экен. Же болбосо ошол жерде турган стюардесслар өздөрүнүн паника калдырбагын суранды. Ичинде арабтар отурду, ыйлап атты жанындагыларчы. Эми баары өтүп кетти, мейли кырсыктай болосун. Багы Алланын сыноосу болгон үчүн бул эшеңизде бар экен. Мындай окуялар Европада боло турган болсочу, ошонун представители чыкмакта. Урматтуу элим, кечирип койгула, бул кырсык экен, бул техника экен, кечирип койгула деп суранып элден.
алып келип компенсациясын төлөп берип анан кылмак да. Булар не кылды? Түшүрдү, түшүргөндөн кийин тамак бер дейт. Тамак берген окшойт. Тамагын деле жеген жебегенди өзү деле эмес. Камады, анан эл менен айтыш башташты. Кантип айтышты? Не кылабыз десек, биз билбейбиз, анан мынтесек, ким чечет? Азыр мынткеле кете берле үйүңөргө, кантип кетебиз? Мен билбейм кантип кетесиң. Такси менен келсе, такси менен кеткенде, автобус менен кеткенде деп атканда элдер анан жабылып баштагандан эшикке чыктык. Эшикте чыгып мени кетирбей койушту. Эмне дегенде, сиздин подписчиңиз көп экен, сиз чыгарган үчүн эл көрүп кетти, сиз кетпеңиз деп суранып алышты. Кетпеген жокмун мен дагы. До конца туруп бердим. 5 саат турдум ошол жерде. Акыры бир представитель келди, жаш жигит экен. Ал деле оюн айтты. Мен айттым, урматтуу аты Канат деди. Канат мырза, не айтчы, не кылабыз? Биз учабызбы, учпайбызбы? Кантебиз, мына үйлөрү жоктор бар экен, булар конокко келгендер бар экен. Последний акчасына 10 000 сомго билет алган экен, 8 400 сомго билет алган экен. Булар эмне болот, айтчы? Десек, билбейм. Мен айттым, раз сен представитель болсоң, именно ошо тежеттин жетекчисине жекиз кой дедим. Хотя ушулардын комиссиясын төлөштүн кереги жок. Болгон эртеңки рейс берип койгула, учуп кетсин. Керек болсо булар алган билеттин акчасын кайтарып берип, сиз салып койгула дедим. Жок. 9:20 учасыңар деди. Кечкисин. Бирок ал да уверен мен билбейм. Бирок мен азыр өзүм 9:10го, саат эртең 9:10 билет алдым. 8200 алдым. Skyfruit алдым, ачык айтам. Мага азыр гана мына көрсөтүп коеюн. Мага билет келди, мына 9:10го билет. Мен тежеттикине 8400 сом алган элем бүгүнкүгө өзү. Эми баары бүттү. Мейли, ушунча болду. Билет кымбат. Эмне үчүн кымбат? Мен түшүнбөйм эмне үчүн кымбат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу биздин ажыбыз Садыр Нуркожоевич. Бизде бир гана тежет эмес, тежет, Асман, Номад, Авиатрафик, Skyfruit көп дагычы. Неге булар баарын күнөө албайм, конечно, бирок мен бүгүн ушу тежеттен болгон окуям болгон үчүн ушуну айтып коеюн. Неге билеттер кымбат? Неге башында Асманды чыгарганбыз, мамлекеттик деп чыгаргансыздар, 2000 сомдон деп чыгарган беле. Мен 2000 сомдон билет ала элегиме 2 жылдан ашып кетти. Даже может 4-5 жылдан ашып кетти. Мен өмүр ала элекмин 2000 сом дегенгечи. Бул өтө жок нерсе да. Бул просто жомок. Ушу жомок айлантпай эле ушул жагын бир карап койбойсуздарбы? Же эмне биз ушу 4-5 адамды эле багып жүрөбүзбү? Же болбосо ошол авиакомпаниялардын баарын жоготкула дагы, бүт бар мамлекеттик ачкыла дагы, пожалуйста, бир сенаны коюп койгула. Мен аны үйрөтө албайм, конечно. Бирок бүгүнкү болгон окуя өтө шылакыл. Чыккандан кийинкиси дагы отурабыз биз. До сих пор азыр эч ким, бирөө такси менен кетти, бирөө кетпей койду, бирөө тойго каш керек экен эле бара албай калды. Мен да бара албай калдым мисалы. Эртең учам, учпаймбы, аны бир Алла билет дагычы. Алла дагы жашар күнүбүз бар экен. Эгерде ойлосоңор, ушул самолет көтөрүлгөндө же кичине бир разгон алганда катуу эмне болмок? Анда эчтеке калмак эмес анда. Искра чыгып, керосин төгүлөт. Абада бул сын кетсе эмне болмок? Мейли, түшүп атканда эмне болмок? 180 адам набыт болуптур, каза болуп калыптыр деп атап коймок, бүттү унутулмак бир айдан кийинчи. Муну алдын ала үчүн мен ушу пост чыгарып атам. Мен дабыл айтам. Тезжет авиакомпаниянын жетекчиси чыгып кечирим сурашкын дейли. Элден сурасын. Сурабайбы? Анда сотко чейин барыш керек. Мен көрүп аткан ар бир 180 кат алуучу мен баары менен Инстаграмга кат алган, баары менен азыр связь кылып атабыз. Биз заявление жазабыз биздин атыбыздан дагы. Пока кечирим сурамай сайын. Компенсация деген нерсени мага төлөп эле койгула. Менен башкасын баарын төлөп бергиле. Мага Кудайга шүгүр. Мен өзүм неме кылбайм. Мен кызым экөөзгө кереги жок. Болгон ушу элдин талабынан ошончо запча дедиңерби? Стресс, нерв, мынандай адам бир чочоганда билесиңерби кандай ооруга чалдыгат. Болбоду энди сахарга чалдыгат. Бүгүн силер көбүн сахар кылдыңар. Көбүн жүрөөн ооручан кылдыңар силер бүгүнчү. Из-за того, что силердин самолетуңар эски, силер эмне алып койгонсуңар самолетту, адамдарды өлтүрүш үчүн алдыңар силерчи. Адамдардын акчасын алыш үчүн алдыңар. Каякта бир паланча бүгүн 10 000 сомго чейин алыптыр, көтөрүлүптүр. Менде да бир 4 минуттагы видео бар, мен аны азаттыкка берем, ал 2 кыздын видеосу. Алар 3-төн 5 күн учмак экен.
2:35'te келип калыптыр. Жарым саат убакыт бар. Көз алдымча жаап коюптур. Ошонун билетин башка бирөөгө сатып коюптур. Ушундай нерсе качан токтойт? Урматтуу жетекчилик, ушул аэропорттордун жетекчилиги ким чечет буну? Бирөө жарым бар чече ала турган. Элдин үнүнүн атынан мен сүйлөп атам мына. Мен эч кандай мамлекетке каршы сүйлөгөн жокмун, дагы айтам. Мен болгону оюмду эмес, мен болгону ушу элдин айтканын айтып берип атам, өзүм көзүм менен көргөндү айттым мен. Самолеттин ичинде мен болдум. Жанагы летчикти герой кылып койдуңар. Каягына герой? Биз летчикти көргөн жокпуз. Герой жок ал жерде. Герой бере турган болсо, эки стюардесса кызга бергиле героизмин. Ошолор түшүрүп атты. Летчигиң чыккан жок ошонун ичиненчи. Мен көргөн жокмун ишини. Анан сөз түрдө мына биздин дагы бир жол, 4-нчү жол айтам. Тезжет авиакомпаниясынын негиздеген адамы элге чыгып, кечирим сурап, керек болсо ошол элдин баарынан өзү менен байланышып алсын. Менин оюм ким кандай колдойт, менин үнүм бийликке жетет деген ниеттемин. Мен дагы бир жолу айтам, мен Аман Ибраев, Кыргызстандын алпарчы катары, эл адамы катары, элдин эрке улу катары, бүгүнкү кырсыктан кийинки өзүмдүн оюмду айтып атам. Мен дагы айтам, мына 3 колум, мына жер уже наркоз менде. Келатканда, эми өзүмдүн баары айтып эле коеюн. Телефондун жазысын окуй албай калдым. Оказывается, это было шоковое состояние. Казыр жакшы, Кудайга шүгүр. Мен бир момент болду ушундай. Анан биз самолеттин ичинде отурганда гана бул окуянычы. Сырттагылар кепкилер мен ойлойм, эмнеге айтып жазыштары мүмкүн? Жазсаңар жазгыла. Бирок силерге дагы ошондой жазгандарга бир апат келип калат, ошону түшүнөсүңөр. Жазыштын кереги жок го дейм, жазсаңар оюңарды жакшы жагын жазгыла. Assalomu alaykum da bir